Assalamu alaikum. Амансыздар урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Алато спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды айтууну улантабыз. Бул жолу биз 26 февралга белгиленип жаткан ACA мелдешинин алкагында кыргызстандык мушкерлер Жоробек Тешебаев жана Мырзамидин Пазыловдордун алдыдагы беттешиндеги ата-андаштары жөнүндө айтып өтөбүз. Алдыда кызыктуу маалыматтар сиздерге айтылат деген оюбуз бар. Андыктан биз менен калып туруңуздар. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, о мобилдик оператору Яндекс+ менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой о тиркемесинен же жылдызча 0.94 буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. 26 февраль күнү Москва шаарында ACA лигасынын 136 эл аралык мелдеши орун алат. Анда дароо 3 кыргыз мушкери октагон ортосуна көтөрүлүп өз күчтөрүн сынайт. Буга чейин Алтынбек Мамашевдин бразилиялык Мачадо менен беттеши жөнүндө айтып өткөнбүз. Ушул эле турнирде дагы 2 кыргыз мушкери өз күчтөрүн сынайт. Биринчиси эң жеңил салмакта беттеш өткөргөн Мырзамидин Пазылов жана жеңил салмак бөлүгүндө беттеш өткөрө турган Жоробек Тешебаев бар. Бул эки мушкерибиздин ата-андаштары жөнүндө айтууга аракет кылалы. Алгач Мырзамидин Пазыловдун беттешинен баштай турган болсок, Скорпион Каймана ысымдуу кыргыз мушкери учурда 25 жашта. Буга чейин ММА'да 12 беттеш өткөрүп, анда 9 жолу жеңишке жетсе, 3 рет жеңилген болчу. Ал акыркы беттеши мындан туура 1 жыл мурун Найза Fighting Championship лигасында өткөрүп, казакстандык Диас Эренгаиповго жеңилген. Ал бул ирет алдыда күтүлүп жаткан беттешини алмашууга чыгат. Тактап айтканда мындан 3 күн мурда ACA лигасы Майкон Бока Сильван менен Мырзамидин Пазылов беттешерин айтып чыкты. Бразилиялык мушкердин ата-андашы россиялык спортчу болчу. Негизинен Майкон Бока Сильван буга чейин ММА'да жалпысынан 22 беттеш өткөрүп, кыйла тажрыйбалуу мушкерлердин бири. Ага карабастан Мырзамидин Пазылов аны менен жогорку деңгээлде беттеш өткөрө алат деген ишенимибиз бар. Себеби Мырзамидин бутка турууга караганда партерде мыкты иштейт. Бул деген бразилиялык мушкердин стилине каршы туура келет деп айтсак жаңылган болбойбуз. Ал эми Жоробек Тешебаевдин беттешине келе турган болсок, Жорга Каймана ысымдуу мекендешибиз 26 февралдагы күтүлүп жаткан беттешинде түпкү теги армениялык, бирок Украинанын желегинин астында чыгып келген Самвел Варданян менен беттешет. Самвел Варданян ACA лигасында буга чейин жалпы 3 беттеш өткөрүп, анда 2 жолу жеңип, акыркы беттешинде Дауд Шайхаевга калыстардын чечими менен жеңилип калган болчу. Ал эми жалпы кесипи жолунда 28 жаштагы украиналык мушкер болгону 6 гана беттеш өткөрүп, анда 5 жолу жеңишке жетсе, 1 жолу жеңилген. Деген менен акыркы мезгилдерде ACA лигасында көрсөткөн беттештери менен Тешебаевга татыктуу ата-андаш болот деп айтсак жаңылган болбойбуз. Ал эми Жоробек Тешебаев Ноокат районунун тургуну, 29 жашта. Буга чейин ММА'да жалпы 9 беттеш өткөрүп, анда 7 жолу жеңсе, акыркы 2 беттешин катарынан жеңилди. Биринчи Асхаб Зулаевга жеңишти тарттырып жиберсе, андан кийин былтыр акыркы беттешинде мыкты беттеш өткөрүп жатып, Кокустан Павел Гардеевге жеңишти тарттырып жиберген болчу. Негизинен бутка турууда да, ошол эле мезгилде партерде да өтө ийкемдүү беттеше алат. Демек алдыдагы беттеште Самвел Варданянга татыктуу ата-андаш деп айтсак жаңылган болбойбуз. Эми анча-мынча ой жүгүртүп, ким фаворит деген суроого келели. Албетте Мырзамидин Пазылов 2 айдан бери Дагестанда окуу машыгуу жыйынын өткөрүп жатат. Демек алдыдагы беттешке алмашууга чыгып жаткандыгына карабастан, толугу менен физикалык жактан даяр. Ошого карап кандайдыр бир сөз айта турган болсок, Мырзамидин Пазылов бразилиялык ата-андашын токтотууга жетиши мүмкүн. Деген менен минималдуу артыкчылык балким бразилиялык мушкерде бар. Себеби Майкон Сильван кыргыз мушкерине караганда чоң ареналарда көп беттеш өткөргөн, тагыраагы тажрыйбасы көбүрөөк. Ал эми Тешебаев менен Варданянын беттешине келе турган болсок, менин жеке пикиримде Жоробек Тешебаев Варданянды утууга көбүрөөк жакын. Болгону кайсы мушкер кандай даярданды, ошол нерседен көп нерсе көз каранды. Биз албетте кыргыз мушкерине ишеним артып калабыз. Урматтуу достор, бул эми божомол гана. Беттеш кандай өтөт, кандай жок, аны эриөлдөн кийин гана көрө алабыз.
Ал эми 26 февраль күнү барыңыздарды Москва шаарында өтө турган ACA турнирине чакырып өтөлү. Себеби ал жакта дароо 3 кыргызстандык мушкер беттешет көрөт. Башта айтып өткөндөй, Алтынбек Мамашев бразилиялык, King Kong Кайманасымдуу Мачадо менен беттешерин айтып коюшубуз керек. Эгерде ал беттеш жөнүндө маалымат алгыңыздар келсе, биздин каналдан буга чейин чыккан видеолордон карап көрсөңүздөр болот. Урматтуу достор, сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар.